Касым-Жомарт Токаев мамлекеттик жана коомдук ишмер Равиль Шырдабаевка мекен орденин, Казакстандын эмгек сиңирген ишмери Серик Токпановка биринчи даражадагы барыс орденин салтанаттуу түрдө тапшырды. Президент иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө Равиль Шырдабаевди эгемендүүлүк алган жылдардан бери улуттук иштерге активдүү катышып, мамлекеттүүлүктү чыңдоого зор салым кошкон атуул катары өзгөчө урматтай тургандыгын айтты. Әсіресе мұнай-газ саласын Өзгөчө мунай-газ тармагын өнүктүрүүгө чоң салым коштуңуз. Сиздин демилгениңиз менен бул тармак жаңы баскычка чыкты десек болот. Министр, облус акими, депутат катары улуттун кызыкчылыгына ак ниеттүү кызмат кылдыңыз. Дипломатия тармагында иштеп жүрүп өлкөбүздүн эл аралык аброюн чыңдоого катыштыңыз. Ошондой эле мунай өндүрүү боюнча бир нече илимий эмгектердин авторысыз. Элибиз эмгеги менен эр сыйлуу дейт. Сиздин талыкпаган эмгегиңиз өсүп келе жаткан муунга үлгү. халқымыз еңбегімен ер сыйлы деген сіздің ерен еңбегіңіз өскелең буын үшін үлгі өнеге. Муну менен катар президент тажрыйбалуу дарыгер, алтын кол хирург катары Серик Токпановдун өрнөктүү өмүрүн улуттун саламаттыгы үчүн кызмат кылууга арнаганын белгиледи. Денсаулық сақтау жүйесінде 50 жылдан астам уақыт бойы. Саламаттыкты сактоо тармагында 50 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келе жатасыз. Дарыгер болуу кесипке берилгендик дегенди билдирет. Бул жүгү оор татаал иш. Эмгек жолуңузда өтө татаал операцияларды жасап, миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калдыңыз. Чыныгы, мээримдүү дарыгер болдуңуз. Казакстанда медицина илиминин өнүгүшүнө эбегейсиз салым коштуңуз. Орасан зор үлес қостыңыз.